Оор сыноолорду баштан кечирген Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткен 32 жыл аралыгында революция менен 3 ирет бийлик алмашты. Бул жылдарда бир топ кыйынчылыктар баштан өткөнүн айтпаса да белгилүү. Президенттер кол жоолуктай алмашып, Садыр Жапаровго чейинкилери Кыргызстанды алдыга сүйрөмөк мында турсун, элди итке мингизип, жакырчылыктын сазына тыгып салганын баарыбыз көзүбүз менен көрүп, жүрөгүбүз менен туюп турдук. Экономикабыздын локомотиви боло турган Кумтөр четтен келгендердин таландысында калып, алардын артынан ошол учурдагы бийликте отургандар сол чөнтөккө уруп, казынаны какыраткан мамлекеттик жетекчилерди да көрдүк. Кумтөрдүн айынан, ак жеринен камалып, бирок элдин колдоосу менен темир тор артынан түз эле мамлекет башына келген Садыр Жапаров берген убадасына туруп, элдин алтынын элге кайтарып берди. Бүгүн Кумтөр бир уч жегиштерге эмес, жалпы Кыргызстандын келечегине кызмат кылып жаткан учуру. Садыр Жапаров 30 жыл бою Кыргызстанды кризистердин сазына тыккан аралаш бийлик системасынан чечкиндүү баш тартып, жоопкерчиликти өзүнө алды. Мурда аталышы парламенттик башкаруу болуп, иш жүзүндө президент өзү билип, өтүгүн төргүлүп, өкмөттү парламент дайындап, эч ким жоопкерчиликти албаган системадан Кыргызстанды сууруп чыкты. Сууруп чыкты да көп жылдан бери ишке ашпай жаткан кылым долбоору Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун колго алды. Бул долбоор мамлекеттик базар экономикасында зор таасирин тийгизип, алдыңкы келечекте жогорку финансылык өсүүгө жеткирет деген изги максаттарды коркпой ишке ашырууга киришти. Ал арада бир да бийлик тушунда чечилбей жаткан чек ара маселелерине чек коюлду. Мамлекеттик реформалар жүрүп, социалдык экономикалык өзгөрүүлөргө жол ачылды. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчылыгына келген 3 жылда дагы кандай жагдайлар орун алып, жаңылануулар жүз берди. Сара эсеп салып көрөлү. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында Кыргызстанда бир топ орчундуу окуялар орун алып, 3 жолу бийлик алмашты. Ал арада мамлекеттик башкаруу системасы да өзгөрүүгө учурады. Биз бул жолу учурдагы президент Садыр Жапаровдун бийлик башына келген 3 жылдагы ишмердүүлүгүнө сара эсеп салып көрөлү. Бул аралыкта эмнелер өзгөрүп, эмнелер ишке ашканына назар сала турган болсок, президент Садыр Жапаров алгач эле башкаруу системасын өзгөрттү. Мурдагыдай аралаш бийлик системасынан жоопкерчиликти өзүнө алган президенттик башкарууну колго алды. Буга чейин аталышы парламенттик башкаруу, иш жүзүнө президент башкарып, өкмөттү парламент дайындап, эч ким жоопкерчиликти албаган мамлекетти жоопкерчиликсиз адамдар талап тоногон системадан Кыргызстанды сууруп чыкты. Бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына Кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Эң оолу бийлик башына келе электе эле көкөйүнө көк таштай каткан, ал үчүн мурдагы бийликти катуу сындап, аларга каршы чыгып, зар какшап келген Кумтөрдү мамлекетке, элге кайтарууну колго алды жана аны ишке ашырды. Кен байлыкты чет элдик компания иштеткен 28 жылда 410 тонна алтын казылган, анын 1 граммы дагы Кыргызстанга калган эмес. Ушул жылдары үлүштүк кирешеден болгону $100 миллион киреше алганбыз. Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин тактап айтканда 2022-2023 жылдагы жалпы кирешеси $698,6 миллион. Мындан тышкары 50 тоннадан ашык алтын кампабызда турат. Кумтөр кенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге $53 миллион келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Центера 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган $29 миллион төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты. Центера АКШда, Швецияда жана Канадада Кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Ал эми Кыргыз алтын ачык акционердик коому Центерадагы 26% үлүшүн өзүнө өткөрүп алат. Ошол эле учурда Центера аталган акциялар пакетине укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу Канаданын мыйзамдарына ылайык бардык салык төлөмдөрүн өз эсебинен жабат. Биз Кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз.
үй бүлөсү, тууган уругу канча жапа чекти, атасынан, баласынан айрылды. Ошонун бардыгына тең чыдап, жок, мен кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн ушул күрөшүмдү акырына чыгышым керек деп, мына бүгүн кечөгүнкү өзү айткандай кыргыз элине Кумтөр кени толугу менен кайтарылып берилди. Мурдакы биздин президенттерибиз, премьер-министрлер ушул алтын кени боюнча долядо отурушканда өзүнүн мамлекетинде өзүнүн чыгарып аткан кенден өздөрү миллиондогон долларларды алып долядо отурушкандар булардын бардыгы. Ошол себептен Садыр Жапаровдун куугунтап башка мамлекетке алып өтүп камап жүргөндө дагы аны чыгарбай тургандай болуп сезилишкен да. Мына эми ойлогон ой ишке ашты, бул чоң жетишкендик болду. Бул учурда мамлекеттин энергетикалык саясатын жакшыртуу аракеттери көрүлүүдө. Кыргызстандын жарыгы 60-70 жыл мурда СССР курган ГЭСтер менен камсыздалат. Эгемендик алгандан кийин болгону Камбар-Ата 2 ГЭСинин биринчи агрегатын гана ишке киргизген. Акыркы 2 жылда энергетикалык коопсуздук маселесине байланышкан ири долбоорлор кыймылдап жанданды. Мисалы кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу башталды. Токтогул ГЭСи реконструкция болуп 240 мегаватт кошулуп жатат. Таласта Бала Саруу ГЭСи бүтүп калды. Ат башы, Куланак ГЭСтери жалпысынан учурда 50ге жакын ири жана чакан ГЭСтер, Шамал, күн станциялары курулуп жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын гидропотенциалынын 10-11% гана колдонуп жатабыз. Келечекте Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу менен гана чектелбестен Суу Самыр Көкөмөрен, Сары Жаз, Казарман, жогорку нарын ГЭСтеринин каскаты сыяктуу ГЭСтерди куруу иштерин сөзсүз жүргүзүүбүз зарыл. Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан баштоонун мезгили келип жетти. Сууду да туура бөлүштүрүп, туура пайдалануу актуалдуу маселе болуп атат. Муну менин оюмча кошуна өлкөлөр деле түшүнүп атат болуш керек. Анан кыштын күнү биз керек болгон убакта ошол эле Тажикстандан, ошол эле Өзбекстандан, анан Түркменистандан электроэнергияны сатып алууга муктаж болуп атабыз да. Ушул Камбар-Ата ГЭСи, бир ГЭСи курулуп калчу болсо, анда биз жанагы электроэнергиянын дефицитинен кутулабыз. Ал эми Камбар-Ата бир курулуп калчу болсо, биринчиден жакынкы өлкөлөрүбүзгө бере алабыз. Экинчиден алыскы өлкөлөргө кымбат баада электроэнергияны сатууга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жагынан алып келгенде бул перспективасы аябай чоң. Кыргызстан үчүн пайдалуу, анан кийин биздин энергиянын дефицитин жоюуга мүмкүнчүлүк бере турган, энергиянын өнүгүүгө шарт түзө турган, мамлекеттин өзүнүн каражатын чогултууга мүмкүнчүлүк түзө турган аябай перспективасы жакшы багыт десек болот да. Кыргызстандын келечек тагдырына зор таасирин тийгизерине ишеним арткан дагы бир чоң долбоорду ишке ашыруу максаты турат. Тактап айтканда, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан биргелешкен темир жолун куруу долбоору башталды. Ал эле эмес, мамлекет өзүнүн күчү менен Бишкек Балыкчы Кара Кече темир жолунун курулушун баштап, иш жүрүп жатат. Конкреттүү чараларга кол коюлду да. Мен мисалы ишенем, мисалы кыргыз, өзбек жанагы автомобиль чыгарган завод сөз курулат. Кыргыз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталат буюрса, түштүктө мисалы жер семирткич чыгаруу боюнча бир чоң завод курулат деди, ага да ишенем. Башкача айтканда, мурунку башка мамлекеттер менен мындай теориялык жактан жакшы аныкталган документтерге кол коюлуп жүрсө, Өзбекстан менен менин оюмча мындай конкреттүү, реалдуу, анан жакын арада ишке ашчу документтерге кол коюлду деп эсептейм. Кыргызстандын тарыхында мамлекеттин ар тармактарында техникалык база чыңдалды. Белгилесек, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 702 даана ар кандай кесиптик техникалар, анын ичинде заманбап өрт өчүрүү, куткаруучу техникалар, ысык көлгө катер, 2 вертолет жана башкалар алынып келинди. Бул албетте аталган тармактын ишмердүүлүгүн жакшыртууга жана ыкчам иштөөсүнө шарт түздү. Аны менен катар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дүйнөлүк деңгээлде бааланууга татышты. Андан тышкары
башкаруу жол куруу тармагына 298 жаңы техника сатылып алынды. Мурда 1985-жылы алынып, Союздан калган эски техникалар жол оңдоочу же жеке тараптан арендага алынчу. Азыр мамлекет өзүнүн күчү менен жол курат. Дагы алдыда 700дөй техника алуу планы коюлган. Быйыл өлкө аймагында 673 чакырым жолго асфальт төшөлгөнү кабарланууда. Аны менен катар саламаттык сактоо, айыл чарба тармагында миңдеген техникалар алынып, жаңы ооруканалардын имараттарынын курулушу жүрүп жатат. Президенттин тапшырмасы менен Баткендеги 420 үй башынан курулду. Жолдору жасалып, көчөлөрүнө жарык коюлду. Мектеп, бала бакча, аскердик турак жайлар бүт калыбына келип, мурдагы абалына караганда алда канча жакшы жасалды. Чек арада чеп болуп жашаган Баткен элине ар тараптуу колдоо көрсөтүү уланууда. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы өлкө боюнча мектеп, спорт имараттары жана башка жалпы 200 объекттин курулушу жаңы жылга чейин бүтүп тапшырылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жол кырсыктардын көп катталып жаткан учурларды жана анын курмандыктарынын азайбай жатышын эске алуу менен өлкөнүн аймактарындагы аэропортторду куруу жана оңдоо чаралары көрүлө баштады. Эми облустар аралык аба каттамдары коюлуп, ал үчүн 2024-жылы 4 самолет алынып, элге арзан шарттар түзүлөрү кабарланууда. Келечектеги негизги максаттарынын бири өлкөдөгү жумуш орундарын түзүү менен арзан турак жайларды куруу экендигин мамлекет башчысы белгилеп келет. Ушул тапта мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу жүрүп, аны 4% арзан баада төлөө мөөнөтү 20-25 жылга берилип баштады. Мен келгенден бери ушу 1,5-2 миңге жакын квартира үй бүлөлөр үйлүү болду, квартиралуу болду. Азыр эми кезекте 13 миң адам турат, үй алабыз деген ушу республика боюнча. Анын басымдуу көпчүлүгү мамлекеттик кызматкерлер, калганы ушул жарандар өзүбүздүн. Ошондой эле калк ичинде негизги көйгөйлөрүнүн орчундууларын чечүүгө кадамдар жасалып жатканын айтууга болот. Ушул тапта адамдын ички органдарга бөйрөк алмаштырууга Кыргызстанда операция жасала баштады. Анын баасы чет өлкөдө жасалганга салыштырмалуу арзан. Мисалы, бейтаптар башка өлкөдөн 50-60 миң долларга жасатса, Кыргызстанда 10 миң долларга жасатат. Мамлекет калкты жакырчылыктан арылтуу максатында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кайтарымсыз 100 миң сомдон берип келүүдө. 2 жылда 2800 үй бүлө алып, анын дээрлик 99% жакырчылыктан чыгып, ишкердик менен алектенүүдө. 2024-жылга 20 миң үй бүлөгө 100 миң сомдон берилет. Социалдык жөлөк пулдар 100-200%га чейин көбөйдү. Пенсия ушул жылы 38%га жогорулады. Буга чейин мамлекетте миллиарддаган сомго зыянга учураткан паспорт мафиясы орун алып, чуулгандуу окуялар жүз берип келген. Коопсуздук чаралары канчалык күчөтүлгөнү менен күн сайын чек ара бекеттеринде жасалма паспорт же башка бирөөнүн паспорту менен өтүүгө аракеттенген жарандар кармалып, мыйзам бузуулар аныкталып келет. Мындай иштердин арасында миллиарддаган суммадагы каражаттар роль ойнойт. Мындай олуттуу терс көрүнүштөр менен күрөшүү үчүн 2 жыл аракет көрүлгөнүн президент Садыр Жапаров белгилеген. Анын эми паспорт Кыргызстанда басылып чыгат. Жарандарга керектүү документтердин өлкөдө басылышы бир топ кылмыштуулуктун тамырын кыркат жана жоопкерчиликти күчөтүүгө түрткү болору белгиленет. Аны менен катар мамлекет капчыгы үнөмдөлөт. Паспорттан акча деген мафия айтып жүргөндө Кыргызстан чыгара албайт, жомок айтып отурат. Азыр ошол паспорт өзүбүз чыгарганыбыз үчүн жыл сайын 3 миллиард биз экономдойбуз. Эконом болот экен да. Бул абдан жакшы көрүштү. 3 миллиард сом бул абдан чоң сом акча да, чын айтканда, биздин бюджетибизге. Ошол үчүн менин оюмча ошол мафияны биринчи этап болду. Биз ошол бул системаны буздук да биринчиден. Экинчиден бул системаны эретке салуу максатында өзүбүздүн басмаканага шарт түзүп бердик. Ошол жерден көзөмөлдөйбүз да. Эми УКМК тарабынан ушундай көрүнүштөр болсо түздөн түз бир эле мамлекеттик орган
бул биринчиден өзүбүз өкмөт, кабинет министрлиги, экинчиден басмаканы жооп берет. Бүттү. Ошондой эле билим берүү, маданият жана спортко кам көрүлүп, кызматкерлердин айлыктары көбөйтүлдү. Маданият үйлөрү капиталдык ремонттон өтүп, жаңы музыкалык аспаптар сатып алынды. Бишкекте цирк кайрадан жасалып жатат. Ири шаарлардын таза суу көйгөйү чечилип, жаңа автобустар алынып, ички жолдору жасалды. Күч түзүмдөрү, коопсуздук, эл аралык мамиленин деңгээли өстү. Өзбекстан менен чек ара чечилди. Тажикстан менен талаш аймактар дээрлик бүткөнү калды. Президент тышкы саясатты жакшыртты. Жыл ичинде 20дан ашык расмий жана жумушчу сапар менен чет өлкөгө чыкты. Бир канча сапарлар менен башка өлкө башчылары келди. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Күндөмүт жыйынтык программасы үчүн.